Каспий деңизинин укуктук статусу тууралуу конвенция кабыл алынды. Деңиз жээктеринде жайгашкан 5 мамлекет Казакстан, Орусия, Иран, Азербайжан менен Түркмөнстан башчылары Актоодо жолугушуп, тарыхый документке кол коюшту. Каспийдин геосаясий жана экономикалык мааниси чоң. Бул жерде көптөгөн дүйнөлүк жана аймактык державалардын кызыкчылыктары кездешет. Маанилүү жыйынтыктуу документ боюнча келишимдер 20 жылдан ашуун убакытка созулат. Геологиялык изилдөөлөр боюнча Каспийдин тереңдигинде изилденген 68 миллиард баррель мунай бар. Кара алтындын ири фондунан башка баалуу балык түрлөрү да арбын. Дүйнөлүк рынокто эң көп суроо талапка ээ болгон осетрдин 90% ушул аймакта өмүр сүрөт. Актоодо кабыл алынган конвенцияда аталган ресурстарды пайдаланууга тиешелүү өлкөлөрдүн укуктары менен милдеттемелери аныкталды. В ней определяются и регулируются права и обязательства сторон в отношении Каспийского моря. Документ тарапташтардын Каспий деңизине тиешелүү, анын суусуна, түбүнө, жер ичи, табигый ресурстары менен аба мейкиндигине тиешелүү укуктары жол жоболоштурат. Келишимде улуттук аймактардын бөлүнүүсү, жер коюндарын пайдалануу тууралуу укуктарды ишке ашыруу, транзит, ташуу, суу астындагы түтүктөрүн, кабелдерин тартуу, курчаган чөйрөнү жана биоресурстарды коргоо маселелери камтылган. Аны менен бирге документте бүгүнкү күндүн кооптуу коркунучтарына каршы туруу, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу, Каспий аймактык мамлекеттеринин аскерий кызматына тиешелүү маселелер караштырылган. Угрозам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций военной деятельности при Каспийских государствах. Каспий деңизинин укуктук макамынын аныкталуусу аймактагы саясий туруктуулук менен экономикалык өнүгүү жаатында зор мааниге ээ. 5 мамлекет ушул жагдайды эске алды. Мы установили территориальные воды шириной 15 морских миль. При этом их внешний Биз белгилеген аймактык сууда 15 деңиз милясына тең. Ушул жаатта тышкы чек-аралар мамлекеттик макамга ээ болот. Аймактык суулар 10 милдик балык уулоо аймагы менен чектешет. Ал жерде ар бир мамлекеттен балык уулоого деген өзгөчө укугу бар. Биологиялык ресурстардын уникалдуу түрлөрүн сактап калуу максатында балык уулоо ичара келишилген улуттук квоталардын негизинде жүргүзүлөт. Ошондой эле деңиз түбү менен магистралдык түтүктөр аркылуу кабель тартуу экологиялык система жана анын компоненттери дүйнөлүк коргоого алынган. Ошондуктан деңиздеги ар бир аракет деңиз чөйрөсүнө жана биологиялык көп түрдүүлүгүнө зыян тийгизбөөгө тийиш. Компоненты будут находиться под всемирной защитой и охраной. Конвенцияга ылайык Каспий жанындагы 5 мамлекеттин эч бири аймакта аскерий объекттерди жайгаштырбайт. Документ экология, экономика, унаа, туризм тармактарында өзөктүү маселелерди чечүүгө мүмкүнчүлүк берет. Серепчилердин айтымында деңиздин укуктук макамынын аныкталуусу жээктердеги бардык мамлекеттердин экономикаларынын өнүгүшүнө жаңы түрткү берет. Саммитте өлкө башчылары ичара соода менен инвестиция көлөмүн жогорулатуу тууралуу убадалашты. Ал эми документтин кабыл алынуусун серепчилер дипломатиялык жетишкендик деп аташты. Казакстан менен Өзбекстандын карым-катнашы бардык тармактарда жигердүү. Айрыкча эки өлкөнүн экономикалык кызматташтыгы жемиштүү болуп келет. Өзбекстандын тышкы соода министрлигинин маалыматына таянсак, 2018-жылдын алгачкы 3 айында эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү көлөмү 543 миллион доллардан ашкан. Казакстан экспорту 55,1%га артып, 399 миллион АКШ долларын түзгөн. Импорт 25,6%га жогорулаган. Казакстандан Өзбекстанга негизинен буудай, мунай, жез, күн карама дандары жөнөтүлсө, Өзбекстандан жер жемиш, жаңгак, жашылчалар, минералдык жер семирткичтер импорттолот. Казакстанда жасалган гүлбото өндүрүштөрү да Өзбекстан рыногунда жогору суроо талапка ээ. Коңшу өлкөгө бүгүнкү күндө Чымкент, Караганда жана Жамбылдын гүлботолору жөнөтүлөт. Быйылкы жылдын 1-кварталында Казакстандан Өзбекстанга 265 000 тонна гүлбото экспорттолгон. Казакстан семенди зор кетип атты. Өзбекстанда азыр курулуш иштери жигердүү жүрүүдө. Ошондуктан гүлбото өндүрүштөрүнө болгон суроо талап дагы жогору. Айрыкча жарандар Казакстан гүлботосун көбүрөөк сурашат. Себеби сапаты жакшы. Эгер 200-300 тонна гүлбото сатылса, анын 60-70% Казакстанда жасалган өндүрүш. Өзүбүздүн Өзбекстандык гүлботонун сапаты да жакшы. Өткөндө завод бир аз убакытка токтоп калгандыктан чет өлкөдөн көп алынып келинди. Бажылык жеңилдиктерден улам тоскоолдуксуз келет. Бажы салыгы мурда баага таасирин тийгизчү. Азыр баасы арзан.
Астанада КМШ жана Борбор Азиянын 8 мамлекетинен келген жаш окумуштуулар илимий кызматташтыктын келечеги жана инновациялык чечимдерди колдонуу боюнча сөз кылышты. Эл аралык Бурабай форумунун катышуучулары физиктер, экономисттер жана саясат таануучулар. Бул жылы уюштуруучулар аймактык кызматташтыкка өзгөчө көңүл бурушту. Изилдөөчүлөр дароо бир канча тармактарды — туризм, экономика, илим, маданият жана айыл чарбаны бириктирүүнү чечишкен. Акыркы секцияны Кыргыз агрардык университетинин өкүлдөрү тартуулашат. Наши с вами страны являются аграрными, то есть первостепенным вопросом является, конечно, продовольствие. Сиздердин жана биздин мамлекет агрардык өлкөлөр эң олуттуу суроолордун катарында азык-түлүк коопсуздугу, азык-түлүк коопсуздуктарын жана азык-түлүк менен камсыз кылууну бириктирүү. Жөн эле камсыздап коюу эмес, азык-түлүктөр жеткиликтүү жана коопсуз болушу шарт. Аталган суроолордун катарына фитосанитардык көзөмөлдөө да кирет. Безопасный. В этот вопрос также входят вопросы фитосанитарного контроля. Сейсмология тармагында бирдиктүү долбоорлорду жана илимий программаларды уюштуруу, адистерди ичара такшалмадан өткөрүүнү форумда Тажикстандын өкүлдөрү сунушташты. Республиканын жер титирөөлөрдү божомолдоо багытында мол тажрыйбасы бар. Мындан сырткары окумуштуулар тарабынан сейсма коркунучтуу аймактарды аныктоого багытталган комплекстүү параметрлер түзүлгөн. Бул Тажикстан тарап сунуштаган жалгыз кызыктуу долбоор эмес. Проект научно-исследовательский, это он будет посвящен изменениям климата. Бул илимий изилдөө долбоору климаттын өзгөрүүсүнө, жылуулануу, суук болууга жана башка биз күн сайын көрүп жаткан аномалдуу өзгөрүштөргө багытталат. Окумуштуулар мониторинг жана башка суроолор боюнча алектенишет. Панелдик талкуулар, секциялык тапшырмалар сериясы, мастер-класстар. Форумдун катышуучуларынын башкы милдети инновациялык ыкмаларды табуу жана бул инновациялык билимдерди практикада колдонуу. Проекты — это уже дело будущего, что называется, важно здесь найти контакты. Долбоорлор келечектин иши, мүмкүнчүлүктөрү арбын өнөктөштөрдү табуу, долбоорлорду тапшыруу жана кызматташуунун жолдорун пландаштыруу. Биздин милдет жаш адистер өздөрүнүн ойлоп табууларын өз өлкөлөрүндөгү фондторго же бирдиктүү фондторго тартуулай ала турган пикир алмашуу аянтын куруу. Работы в фонды своих стран или в совместные фонды. Я думаю, что как и казахстанская молодежь, так и молодежь. Менин оюмча казак жаштары жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн жаштары өз күчтөрүн бириктирүүнүн аркасында бийик жетишкендиктерге жете алышат. Өтүп жаткан форум жаш окумуштуулар үчүн мыкты роль ойнойт деп ишенем. Форум сыграет свою очень положительную роль. Окумуштуулардын айтымында дал ушундай иш-чаралар жаш ойлоп табуучуларга өз долбоорлорун коммерциялаштырууга мүмкүнчүлүк берет. Бул өтө маанилүү. Бул илимий идеяларды ишке ашырууга мыкты мүмкүнчүлүк. 3000 сервер, маалыматты сактоочу 1000 терабайт. Мунун баары бирдиктүү маалыматты иштетүү борбору. Санариптүү Казакстан долбоорунун алкагында Атырауда иш жүзүнө ашкан долбоор муздарда кемелерге маршрут түзүп, жаңы скважиналарды казууда мүмкүнчүлүктөрдү арттырат. Борбордо туруп космостук спутниктерди ишке кошуп, өзгөчө кырдаалдардын пайда болушун көзөмөлдөшөт. Орталыктын эң басты максаты Борбордун башкы максаты Атырау аймагындагы кен өндүрүүчү жана мунай иштетүүчү заводдордо боло турган өзгөчө кырдаалдар тууралуу маалымат чогултуу. Ал эми тиешелүү кызматтар апат болгон аймактар боюнча так маалыматтардан кабардар болушат. Эсептегич техника мүмкүнчүлүктөрү боюнча Атыраудук комплекс Казакстан эле эмес, Борбор Азия боюнча уникалдуу борбор катары саналат. Ошондуктан ал бардык тармактарда суроо талапка ээ. Бул жерде мунай же жалпы мунай, газ жайлары скважинасынын 3D моделин курууга болот. Борбордукта негизинен чет өлкөлөрдөн билим алып, тажрыйбасы мол казакстандык адистер иштешет. Наше оборудование позволяет собирать Биздин түзмөктөргө жүздөгөн серверден түшкөн маалыматтар иштетилип таркатылат. Түзмөккө аба ырайы, кемелердин кыймылы, мунай жараяндары жана атмосферадагы зыяндуу заттар боюнча маалыматтар чогултулат. Андан соң керектүү маалыматтар берилет. Ошондой эле кен аянттары менен мунай өндүрүүчү заводдорунда курчаган чөйрөгө тарай турган зыяндуу калдыктарды көзөмөлдөөгө арналган ондогон станциянын маалыматтары ушул жерде чогултулат. Экологдор кез келген маалыматты тез алууга мүмкүнчүлүк алды. Борбор кибер чабуулдардан ишенимдүү корголгон. Аны менен катар атайын жабдык узак мезгил автономдуу түрдө иштей алат. 2 генератордун кубаттуулугу толук бир районду электр кубаты менен камсыз кыла турган мүмкүнчүлүккө ээ.
Казакстанга келе турган туристтерди өзүнө тартып турган объекттер белгилүү болду. Өлкөнүн Маданият жана спорт министрлиги топ 10 менен топ 50гө кире турган туристтик жерлерди жарыялады. Министрликтин өкүлдөрүнүн айтымында тизмеге улуттук парктар, курорттук аймактар, табигый суу булактары, тоо лыжа базалары, билим, медициналык жана Казакстандын маданий тарыхый жерлери кирген. Каждый из этих проектов имеет свою важность и приоритет. В настоящее время разработана карта туристов. Бул долбоордун ар бири маанилүү. Азыркы тапта туристификация картасы даярдалган. Ага республикалык топ 10 жана жергиликтүү мааниге ээ топ 50 долбоору кирди. Бул мыкты 10-дук долбоору жеке менчик, мамлекеттик шериктештик аркылуу республикалык бюджеттен каржыланды деген сөз. Ал эми топ 50гө жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнөт. А топ 50 проекты должны финансироваться из местного бюджета. Министрликтин маалыматына ылайык, негизги ондукка Балкаш жана Ала көл көлдөрүнүн жээктери, Шарын Капчыгайы, Алматы аймагынын тоо кластери, Байыркы Түркистан, Ашисор, Щучинск Бурабай, Чалкар Имантау, Баянауыл курорттук аймагы менен көчмөндөр тарыхы борбору кирген. Ал эми алдыңкы 50гө кирген объекттер өлкөнүн булуң бурчунда жайгашкан. Алардын 8и башкы шаардан орун алган. Астана позиционируется как центр конгрессного туризма, повторюсь, как центр делового. Астана конгресс жана ишкердик туризм борбору катары белгилүү болууда. Бирок буга карабастан борборду Казакстандын маданий борбору катары караштырганыбыз жөндүү. Топ 10 жана топ 50дөгү объекттердин көбү жаңы. Башкача айтканда, алардын курулушунда жаңы багыттагы чечимдер колдонулган. Часть из них известна, она работает. Адистердин айтымында Казакстан дүйнөнүн туристтик картасында туруктуу орунду ээлеп келүүдө. Бул өлкөдө эл аралык туристтер агымын арттырууга мүмкүнчүлүк жеткиликтүү экендигин далилдейт. Казакстандын чет өлкөлүк саякатчыларга сунуштай турганы көп. Анткени Казакстан тарыхый, бай, заманбап архитектуралык имараттары, ден соолуктуу чыңдоо жайлары менен эле эмес, өзгөчө табияты жана этно туризми менен кызыктуу. Мындан тышкары, серепчилер медициналык туризм көрсөткүчү да жогорулайт деп айтышууда. Бул Казакстанда илим менен технологиялардын өнүгүп жатканынын ачык көрсөткүчү. Ошондуктан медициналык туризмдин келечеги чоң экени анык. Медицинский туризм – это новое направление. Сейчас в рамках предстоящего... Медициналык туризм бул жаңы багыт. Азыр 7 айынын 9-10 Петропавл шаарында өтө турган форумга даярдык иштери жүрүп жатат. Анын алкагында биз алгачкы жолу медициналык туризмге өзгөчө көңүл бурабыз. Жыйынга биздин ири медициналык борборлор жана президенттин иш башкармалыгынын өкүлдөрү катышат. Медициналык кластер экономиканын өз алдынча бөлөк тармак катары караштырылат. Ошондой эле медициналык туризмге арналган экспозиция өтөт. Алдыдагы 5 жылда туризм индустриясы Казакстан экономикасынын негизги багытына айланууга тийиш. 2023 жылга чейин тармактын ички дүң өнүмүнүн көрсөткүчүндөгү үлүшү 8%га жетет. Бул үчүн өлкөдө бардык шарттар жасалууда. Тарыхый объекттер калыбына келтирилип, инфраструктура жаңыртылып жатат. Ушуга кошо багыттар желесин түзүүгө маани берилген. Жаңы объекттер ачылып, кызмат көрсөтүү тармагы жакшыртылууда. Алматы басмаканалары өлкө таануу сабагы боюнча жаңы китептердин алгачкы дааналарын басып чыгарышты. Быйыл 9 айынан баштап жаңы китептерди 5, 6, 7 класстын окуучулары үчүн окуу жараянына киргизүү көздөлүүдө. Басылма Туулган жер мамлекеттик программасынын негизинде ишке ашты. Окуучулар туулган жердин тарыхы, салты, музыкасы жана туулган жердин жазуучуларынын чыгармачылыктары менен тааныша алышат. Китеп авторлорунун айтымында бул өсүп келе жаткан буунга патриоттук тарбия берүүдө маанилүү роль ойнойт. Аларды мекенди сүйүүгө тарбиялайт жана улуттук жүздү сактоого жардам берет. Окуу китептери анализдик изилдөөдөн ийгиликтүү өттү. Жакын арада окуу куралдардын электрондук нускасы жеткиликтүү болот. Бул окулуктун билим саласына кирүүнүн негизги уйткусу болгон бул руханий жаңыруу багдарламасы элбасынын. Бул китептин билим тармагына киришине түрткү болгон эл башынын руханий жаңыруу программасы. Ушул окуу китебинин негизги максаты элди, жаштарды руханий жактан өнүктүрүү. Себеби бул жерге 4 сабак кирип жатат. Алар тарых, казак адабияты, география, музыка сабактары. Дал ушул 4 сабакта казак элинин руханий баалуулугу сакталган. Бул 4 пәнде биздин руханий кодумуз жатыр. Биздин адамий кундулуктарыбыз жатыр.
АКШ, Европа, Түштүк Корея менен Жапониядагы робот техникасынын алдыңкы жетишкендиктери Астанада тааныштырылды. Экспо аймагындагы Нур Алам павильонунда роботтар балы шоусу башталды. Бул жерге дүйнөнүн булуң бурчунан 20 экспонат алып келинген. Көргөзмөнүн башкы роботу гуманоид робот Теспиан. Ал дүйнөдөгү алгачкы андроид актер, 40тан ашуун тил билет. Конечно. Давай со мной. Готов? Выставка «Бал роботов» открылась еще в 2015 году, и за это время мы смогли... Роботтар балы көргөзмөсү 2015-жылы ачылды. Ушул мезгилде биз Орусия менен Балтика өлкөлөрүн кыдырып чыктык. Мисалы, Ригада болдук. Азыркы убакытта Казакстанда заманбап технологияны өнүктүрүүгө маани берилүүдө. Ошондуктан биздин роботторубузга кызыгуу жогору болот деп ойлойм. Сиздердин келгениңиздерге кубанычтамын. Технологии, как-никак, наши роботы здесь очень прекрасны и очень круто вписываются. Таштандыдан жасалган трио. Бул Санкт-Петербургтук механик-аниматор, белгилүү сүрөтчү Александр Гетстин эмгеги. Роботтар бардык чыгарманы аткара алышат. Ал эми бул машина болсо шахматтан эч кимди алдына салбайт. Кызыгы, ал өзү жалгыз 3 каршылашы менен ойной берет. Робот кыйынчылыктын баарына даяр. Ошондуктан аны менен бала да, дүйнөдөгү мыкты гроссмейстер да ойной алат. Адам жүрүш жасагандан кийин жашыл баскычты басат. Андан кийин робот муну теркеп, кийин өз жүрүшүн жасайт. Ушинтип 3 адам менен ойной берет. Келечекте бул робот 3 эмес, дароо 4 адам менен ойной ала тургандай болот. Уюштуруучулардын айтымында алдыдагы убакытта роботтордун катары калыңдайт. Ошондой эле шаар тургундары ар түрдүү интерактивдүү оюндар менен спектакльдерди көрө алышат. Акылдуу роботтор көргөзмөсү аяк 10 айынын 26-сына чейин уланат. Казакстанда Junior Eurovision 2018 эл аралык сынагына тандоо жүрүп жатат. Талапкерлер Хабар телеканалынын сайты аркылуу өтүнмөлөрдү жибере алышат. Таланттуу өспүрүмдөр менен алардын ата-энелеринен уюштуруучуларга сынакка тиешелүү ар кандай суроолор түшүүдө. Большое количество звонков, связанных с условиями, правилами, с наличием песен. Негизинен келип түшкөн суроолордун көбү сынактын талаптары, эрежелери жана ырларга тиешелүү. Бүгүнкү күндө балдарга арналып чыгарылган ырлар көп. Ошол себептүү көрүүчүлөрдүн эсине сала кетейин. Тандоо талаптарына арналган сайт бар. Ошол талаптарга ылайык сайт аркылуу өтүнмө бере аласыздар. Соответственно, вы можете заходить, подавать заявку. Сынакта 9 жана 14 жаш аралыгындагы балдар өз өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Ырдын узактыгы 3 мүнөттөн ашпоосу. Талапка жооп берген студия Европоп стилинде жазылган жана мурда эч бир жерде аткарылбаган автордук чыгарма болушу шарт. Аны менен катар ырдын текстинин 60% өз тилинде жазылууга тийиш, 40% англисче аткарууга болот. Ошондой эле тандоого 6 адамга чейинки курама топтор да катыша алышат. Шанс есть у каждого. Главное показать себя, не бояться, проявить, быть уверенным. Катыша турган ар бир баланын жеңишке жетүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Эң негизгиси коркпой өзүн көрсөтө билиши керек. Бул эл аралык тажрыйба. Келечекте тагдырын музыка менен айкалыштыра турган болсо, анын бийиктикке жетүү жолунда мыкты жардамчы болот. Аны менен катар бул өлкөбүздү эл аралык аренада тааныштырууда чоң жоопкерчилик. Евровиденияга катыша турган балдарды ар бир өлкө өзүнчө аныктап жатат. Мисалы, Францияда алдын ала тандоо жана сынактарды өткөзбөстөн жаш аткаруучуну тандап алышкан. Грузияда эң таланттуу ырчы теледолбоор алкагында тандалган. Ал эми Орусиянын Артек эл аралык балдар борборунда чоң гала концерт өткөрүү аркылуу тандалды. Казакстанда да тандоо өзгөчөлүктөрү бар. В нашей стране он пройдет следующим образом. До 31 августа будут приняты заявки. До 7 Баш 10 айынын 31-не чейин сынакка катышуучулардын өтүнмөлөрү кабыл алынат. Андан кийин баш 10-нын 31-нен аяк 10 айынын 7-сине чейинки аралыкта калыстар тобунун добуш берүүсү аркылуу 10 жеңүүчү аныкталат. Аяк 10-нын аягында жеңүүчүлөрдүн катышуусу менен гала концерт уюштурулат. Кийин көрүүчүлөрдүн добуш берүүсү жана калыстардын тандоосу менен жеңүүчү аныкталат. Андан соң Евровидение сынагына катышат. Победителя, которого отправим на финал Евровидения. Эскерте кетсек, жыл сайын өткөн эл аралык Junior Eurovision 2018 телевизиондук ыр сынагы 7 айынын 25-нде Белоруссиянын борбору Минскте өтөт. Казакстанда гала концертти Хабар телеканалы түз эфирде көрсөтөт.